Adamlar kılmış жазап, бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү тонуп, байлыгын тартып алып, анан бул тагдыр деп Кудайга төңкөй салышат турбайбы? Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери болгон окуя. Эми сиздер жаш болсоңуздар керек, бирок кийинки каармандардын аттары өзгөртүлүп, ушундай эле жашоону кечирип келгенбиз. Бандиттер болгон, коррупционерлер болгон, бандиттер менен бийлик өкүлдөрү бир табактан тамак аш жешип, ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолорго ыңгайлуу мыйзамдарды чыгарган учурлардын баардыгын көрдүк да. Мына бүгүнкү күндө Камчы Кыдыршевич президенти Садыр Нуркожоевичтин таза команданын негизинде Кыргыз мамлекети өнүгүүнүн үстүндө ошо таза жолду тандап, бүгүнкү күндө жакшынакай өнүгүү жолуна түшкөнүбүз байкалып турат.